Assalamu alaikum. Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum бағбандар жаматы. Саламатсыздар ба? Құтманды күніңіздер менен бардыңыздарды. Оразаңыздар қабыл болсын. Оразада қылған дуаларыңыздар қабыл болсын. Мына туғандар, Құда шүгір. Тыныштықтағы келді. Еме туғандарым, өзіңіздер білесіздер, бізде өндіріш дерлік жоқ. Президент айтқандай, даже тиш чұқой тұрған завод жоқ екен бізде. Тиш чұқуғыш шығара тұрған завод жоқ екен. Мұна еме ұшының бардығын өндірішті қалыбына келтіріш үшін біз дағы мұна ұшыл Қытайдың, анан мұна Өзбекстандың методына өтішіміз керекті. Қытайға бірдеме кіргізіш, бұл өтті қиын да бір продукция кіргізіш. Мұна Өзбекстандағы ұшыны қолға алды да. Өзбекстанға дағы еш нәрсе кіргіз албайсың. Еш деме, абсолютно еш нәрсе кіргіз албайсың Өзбекстанға дағы. Біз дағы ошол методқа өтішіміз керек, туғандарым. Импортта замещение деп қояды. Баға азыр немеден келіп атпай WhatsApp-тардан жазылып атпай. Мына палан деген көчелерді, мынау метролорды ошол чайханалар тажиктердики бар багыла кыргыздар бойкот кылгыла деп атат го. Мына ошондой биз дагы өзүбүздүкү деген принципке өтүшүбүз керек да, кыргызстандыкы деген. Мына Кыргызстандын продукциясы дегенге өтүшүбүз керек. Качан биз өзүбүз ошол тамак аш менен камсыз кыла алганда, анан кийин биз толук баягындай эгемендүү мамлекет болобуз да. Ошон үчүн бардыңыздардан суранам, тугандар. Мына магазинге киргенде Кыргызстандын товарларын издеп алгыла. Өзүбүздүкү деп туруп, өзүбүздүкү. Мына Кыргызстандын майы, Кыргызстандын наны, Кыргызстандын өзүбүздө өндүрүлгөн печеньяларды, өзүбүздөн өндүрүлгөн конфеттерди алгыла. Мына ошол biz эгерде өзүбүздүкүн поддержка кылбасак, башка ким поддержка кылат бизде? Тура? Өзүбүздүн өндүрүштү биз өзүбүз колдобосок, өзүбүз алып жебесек, анан кантип аны экспортко чыгара алабыз? Тура? Тура. Мына Порошенконун конфетин Украинанын бардыгы жешет. Ошон үчүн дүйнөнү каптап турат азыр. Полностью Тажикстан, Өзбекстан, Қазақстан бардығы өздерінің конфетін шығарып атат азыр. Біз дағы ошондай кылышыбыз керек. Эмне себептен bizde өндүрүш болбош керек. Сырье бар. Bizde дагы сырье бар. Bizde ошолорго кете турган бардык кум шекер бар. Пардон. Мына Россиядагы шоколадты эмне? Башка жактан импортировать этип келип туруп, ошол шоколадты бир аз гана кошуп туруп, калган ичинин бардыгын кайра эле бизден сырье катары сатып алат да кайра бизге жасап жөнөтөт. Ошо келгиле тугандар, ойлонуп көрүп туруп, азыр өзүбүздүн өндүрүштү көтөрүү бир акцияларын өткөрүш керек. Мына Тажикстандан келген товарларды вообще албагыла. Такыр вообще жолотпогула. Мына ошондо мен бая безил деп аткан, баягы эрте бушар алма отургуз, лейлек, баткен, араван, ош, мына Токтогулга чейин эрте буша турган мөмөлүү дарактарды отургузгула деп безил деп атам го. Эгерде булар биздикилер отургузган чакта дагы анча кетпейт да. Эгерде биздин мамлекет чектөө киргизип туруп тажик товарларына вообще эч нерсе албай кое турган болсо, ошондо биздин дыйкандарыбыздын мөмө жемиштери өтөт. Биздин дыйкандарыбыз дагы ошодон не пайда көрүшөт. Кылган дыйканчылык, багбанчылыгынан пайда көрүшөт. Мына азыр Тажикстандыкы бизге кирбей турса, бир
Алардыкы мисалы үчүн бир 15 күн мурун бушат, биздики 15 күн кийин бушат. Мына 15 күн эле кармап бере турган болсо, биздикилер сатат эле да. Ошого аракет кылла, ол билинбегени менен миллиарддап жемиш жейбиз биз. Мөмө жемиштерди биз миллиарддаган долларларга сатып алып жейбиз. Мына шуну ойлонуш керек. Тажикстан менен мамилени биротоло үзүп салыш керек. Биз аларга зависимый эмеспиз. Алар бизге керек болсо зависимый. Керек жок алардын мөмө жемиш бар жогун эч нерсени. Тек Кытай, Өзбекстан эч кимдикин киргизбеш керек, надо будет. Биздики өзүбүздүкү болуш керек, жалаң өзүбүздүкү. Мына ушул жөнүндө көбүрөөк ойлонушубуз керек. Бизде эми базарга кирип карагылай, кыргыздыкы деген вообще бир, мисалы үчүн 100 тонна товар болсо, ошонун бир 2 тонна, 3 тоннасы кыргыздыкы. Магазинге кирсеңиздер, өткөндө мен эсептегенде 120 түр конфет экен. Ошонун болгону не? Бирөө биздики экен. И то ол дагы совместный предприятие, бирдеме өзүбүздүкү эмес экен да, половина өзүбүздүкү экен. Мына өзүбүздүн Кыргызстанда дагы ушундай производстволор бар, бирок алар еврейлерге иштейт. Жөн эле атын эле коюп койгон. Мына ошондой фирмаларды да выявлять этип туруп, элге чыгарып айтыш керек, мынаныкын албагын. Кереги жок. Булар тапкан акча берге мизер калат да, калганы бардыгы башка жака кетет. Ондан көрөктө ошол мороженаны сен бунукун ала турган болсоң, Кыргызстанга 10 тыйын кала турган болсо, өзүбүздүкүн ала турган болсоң, Кыргызстандын пайдасынан 1 сом калат деп, ушундай саясатты жүргүзүш керек. Уже болду эми, бириге турган мезгил келди, ойлоно турган мезгил келди, базардагы товарларыбызды талдай турган мезгил келди, налогообложенияны баягында жердин мыйзамдарын өзгөртүрө турган мал келди. Жерди болсо басып эле жатат. Айыл өкмөт 6-7 айыл өкмөт болсо 1 айылда. Ошолор туугандарына жаздырып басып алган жерлерди. Ал жерлерге барсаң, ошол айыл өкмөттүн бир тууганыныкы чыгат дагы, ага аны деген ой, буна бирөөнүкү бул деп коет. Ошентип кутулат. Ошол жерлерди кайра алыш керек. Бая ФФСтин жерлерин 30 жылдан бери 200, 300, 400, 500 миң гектарлап басып жаткан байлар бар экен. Мына ошолорду дагы жер саясатын өзгөртүш керек. Жерди берип туруп эмеге, мындай назначениясын айтыш керек. Мына сага 1 гектар жер берилди. Мына келирге ушул жерге интенсивный садоводство кыласын, мындай капельный система менен мындай момунча эме өндүрүшүң керек деп. Момундай товар өндүрүшүң керек. Мына ушул айыл чарба министрлиги азыр жерди колуна алдыбы, барып туруп кадимкидей ушундай саясат жүргүзүш керек. Жасай албадыбы келирге? Всё, давай, до свидания. Жерди алып туруп, анан дагы очойгон штраф салып коюш керек. Что ушуну жасабагандыгы үчүн дагы штраф салып коюш керек. Мына ошондон кийин жер иштейт да. Азыр бир эле ошол өзүнүн аты үчүн, мисалы үчүн бир айыл өкмөт 20 гектар жерди ээлеп, ошонун 10 гектарына арпа айдайт дагы, анан 5 гектарына жүгөрү айдайт, 5 гектарын беде кылып койгон. Бир аты үчүн. 20 гектар жерден 20 гектар жерди эгерде мамлекет өзүнүн карамагына алып туруп анан бир бизнесменге бере турган болсо, азыр ал бай төлөп атат. Ошол айыл өкмөттүн мурунку айыл өкмөт. Ошол жерге сотигине 200 сомдон төлөп коюп атат. Балким 400 сомдон төлөп коюп аткандыр. Бизнесменге бере турган болсо, бизнесмен ал жерден 20 миң, балким 50 миң төлөп турат да. Мына жерди ошентип иштетиш керек да. Айтып атам го, туугандар, Тажикстанда 1 гектар жер $1000, арендасы $1000. Бул деген эң аз арзаны. Тажикстанда 1 гектар жерди сугарыш үчүн $1000 каражат кетет экен. Мына ошону насостон сугарып бергендиги үчүн $1000 акча төлөшөт экен. Ошондой ишканаларды ачып коелу биз дагы. Эми 30 жыл иштетпедик жерлерибизди. Дагы эле тура берсе, тажики талашат, Кытай талашат, өзбеги талашат, бул жагынан казагы талашат. Бир кызылып акыры бардыгыбыз мына немеде бир шаарда жашап калбайлы, ошо 6 миллион кыргыз. Ошентип оозубузду ачып отуруп. Келгиле, туугандарым, мүмкүн болушунча
Байлардын бардығын бір жерге топтоп тұрып бір ушундай неме айттығым келіп жүрөт, өзүчө багдабат. Келгиле отургула мынерге, келгиле мына. Азыр питомникке 35 миллион доллар керек болуп атат. 35 миллион доллар деген, бул деген бир 2 ай ошол немеде мэр болуп иштеп кеткен адамдын чөнтөгүнөн чыгат мына. Бишкекте мэр, ар бир Бишкекте иштеп кеткен мэрдин чөнтөгүнөн чыгат мындай акча. Мына Сурахматов да бар, Албеков да бар, Салымбеков да бар, мисалы үчүн. Одан башка дагы канчасы? Зам жөн эле баягы вице-мэрлерде азыр немелерин карап көргүлө, ошолордун состоянияларын 100 миллион долларлап эсептелет. Ошолордун состояниялары. Ушул элибиздин бакубат жашап кетишине ушул 200 миллион доллар кандай табылбай калат? Эмне кылайлы? Эми обязательно үймө жүрүп бир 10 миң адам уюшуп алып туруп, барып туруп, эшигин тепкилеп акчаны чыгар деш керекпи? Бериш керек да, булар өздөрү ойлонуп туруп бериш керек да. Бул элден урдадым эле мен 100 миллион урдадым эле, миллион долларын берип коеюн дебейби? Onu дебейт. Пока тоо кылдым. Ушундай экен да. Азыр карагыла, бизде жер турат. Суу чыгарганы 30 миллион доллар керек ошол жерге. Каналдарды казыш үчүн дагы керек 60 миллион, 70 миллион. Bir 100 миң агроном окутушубуз керек, эң эле аз дегенде. Аларга керек bir 70 миллион. Мына питомникке керек болуп атат, жок дегенде bir 35 миллион доллар. Мына ушун менен бүтөт бул. Кыргыздар бардыгы бир багытта кетип калат. Иштеп, акча таап, курсактары ток болуп жашап калат. Жок да, жок. Бирок шайлоого табышат. Шайлоого уюшуп ар бири 1 миллион доллардан чыгарышат. Ар бир партияда эң эле аз дегенде ар бир партия 5 миллион доллардан чачат. Bir 7 partiya katışat. Bir ile şaylada 35 milyon dolar getirip koyuşat da bular. Bulardan dele lozungtарын қарасаң, Kırgızstanды жыр қатамын, Kırgızстанды бақуат қыламын, мынандай қыламын, социальный пакеттерді беремін, антып чечем, мынтып чечем, тияқ қылам, бияқ қылам дейді. Бирок не? Саясатчы бұл сойқы болады екен да. Саясатчы деген бір сойқы болады екен. Бұл еш сөзіне тұрбаған бір сойқыдан бір жаман нерсе болот экенде. Канча абишат этишти. Мына азыр Кыргызстандын акыбалын караңыздар. Мышык ыйлай турган болуп жатабыз. Каяктагы бир жүмбаштар келип баш тортуп ар жерден тиштегилеп тарткылап атат. Астагфирулла. Мындай боло турган болсо кандай болот? Кийинки көтөрүлө турган болгондо уже байлар көзүңөрдү ачкыла. Уже кийинкисинде капа болбогула. Уже ел, уже бардыгы эле айтып атат. Ким менен сүйлөсө болду, мен ак үйгө барбайм дейт. Прямо ошол дейт. Байлар жашаган районго барам дейт. Мен ошолорду көрсөтөм дейт. Урдаш кандай болгонун дейт. Ушу керекпи силерге? Ойлонгула. Байлар ойлонгула. Мени сотко берем деп аракет кыласыңар, о кыласыңар, бул кыласыңар, бирок адашасыңар. Конкретно адашасыңар. Азыр билбейм. Кайсы саясатчынын аркасынан эмне чыгат? Бирок Кудайга шүгүр. Мен аркаман сурап ала турган элим бар. Силер ойлонгула. Мен силерге жакшы предложение берип атам, байлар. Бергиле акча, бергиле инвестиция салгыла мамлекетке. Ошол Канарский островага бекиткен акчаларны, Кайманово острова, ошол Турцияга бекиткен, ошол Турциядагы квартираларыңарды, ошо Дубайдагы квартиралары бардыгын сатып алып келип, буяка вложение кылгыла. Тугандарым, булар жаман бай. Мен билгенден эле булар 20 миллиард долларды бөлүп алган булар. 20 миллиард долларды бөлүп алган. Мына таможня боюнча айта турган болсо, мына Кытайлар менен немелердин айтышы боюнча, мына казактардын айтышы боюнча 50 миллиард долларды бөлүп алды булар. Буларда акча аябай көп. Булардын жөн эле буларды эмедей кылып туруп, грушадай кылып туруп кагыш керек болуп калды булардычы. Жөн бербесе. Жаман тойгозду булар. Акчаны басып алып, элиткалардан алып атат, башкасынан алып атат. Тойбой эле койду, тойбойт, тегиле тойбойт. Азыр эртеге мына Баткенде баягы восстановление кыла турган эмелер бар го? Акча пакча онда мындай ошодон да жейт, көрөсүңөр.
ошодон дагы чуулдап чуусу чыгат булардын. Булар баягы али кылбайм деп эле кыла берген бар го, баягы жижиң болуп калганда буларчы. Акчага жижиң болуп калган. Остап Бендерди деген баягы авиантюристти көргөнсүңөр да ошонун киносун. Ошондо баягы эме карманщикти көргөнсүңөрбү? Долясын алат го, примерно 40 000 рубльбү. Ошондой долясын алгандан кийин анан кийин троллейбуска түшүп кетип атыптыр, анан берки эменин колуна баягы бирөөнүн кошелегин урда берет го. Ошондой да булар дагычы машинально алып атат да. Тойсо дагы алып атат. Hiç тойбой койду булар. Мына азыр Бакиев эле жок, Бакиевдин четасы жок. Анан Акаевдин четасы жок, ошолордун семьялары жок да. Калган бизди сызга отургузган чиновниктердин баардыгы ушул жерде жүрүшөт. Баардыгы, бири калбай ушу Бишкекте, бири калбай ушу Кыргызстанда отурушат ошолор. Булар ойлоп атат да, кыргыз эли эч нерсени билбейт, кыргыз эли эч нерсени түшүнбөйт. Кыргыз элинин вообще баягындай кыргыз эли bir тупой, bir койдой элестетет да булар биздичи. Бирок кыргыз эли буларга теңелгиси келбейт. Бизде бир жакшы сөз бар, койчу деп коебуз. Кой, тим койчу менен ушул жерге келдик. Тим койчулап атып ушул жерге келдик. Бирок бул байлар ойлонуш керек, канча миллиарддаган долларларды урдап, ошолорду каяка апарат? Мейли болуптур. Ошолорду бербеди, дагы 10 жыл, 5 жыл, 20 жыл, 30 жыл жашадык. Ушул акыбал боло берсе, эч нерсе өнүкпөсө, булар урдай берсе, акыры Кыргызстанды жок кылабы? Анан булардын балдары каяка барат? Балдары кимдин колунда калат? Булардын неберелери кимдин колунда калат? Көрүп атасыңар мына азыр Норвегияга барган чечендерди көрдүм да өткөндө. Баласын кадимкидей талашып булар апарып, балаң дейт, баягында немелерде спецшколада окуш керек деп. А Норвегияда бул деген баягы не деп койлар, гейлердин вотчинасы да бул. Норвегия, Голландия, Малландия деген ошол жактарда. Кадимкидей баласын талашып ошентип чечендерди ыйлатып атат. О, биз чечендерде митам эмеспиз, о чечендер кандай митам? Биздин балабыз жөнүнө колубузга бир кагазды карматып эле алып коет. Эч нерсе кыла албай калабыз. Ошон үчүн байлар ойлонгула, Кыргызстан биздин жерибиз. О силердеги акча силердики эмес, ол элдин акчасы. Ал акча элдики, ол силердики эмес. Ону силер бул дүйнөдөн алып кете албайсыңар, ушул жерде калат. Бирөөнүн ырзы просто силер биздин мынтип өнүгүп кетүү процессибизди замедлять этип атасыңар да. Ошого акчаны чыгаргыла, бир единый счетко салгыла. Единый счетко салып 1 миллиондон 2 миллион доллардан таштап, мына ситуациядан чыгышыбыз керек. Сөзсүз түрдө биз айыл чарбаны көтөрүшүбүз керек. Айыл чарбаны жөнүнө көтөрө албайсың. Айыл чарбага деген трактор керек экен. Айыл чарбага деген лабораториялар керек экен. Айыл чарбага деген толгон токой өзүнүн составляющийлери бар. Ошолордун бардыгын жасамайын айыл чарба өнүкпөйт. Азыр жөнүнө бакырып атат айыл чарба министри, мындай органика кылып берем, андай кылып берем, мындай кылып. Жок. Органика кылыш үчүн биринчиден бир сертификат алыш керек. Международный сертификаттарды алыш керек. Органика кылыш үчүн деген мына энтомофагтардын бардыгы комплект болуш керек. Мына бизде азыр мохнатая Аленка деген менен күрөшө турган энтомофаг жок. Вишневая муха менен күрөшө турган жок. Плодожорка менен күрөшө турган энтомофаг жок. А булар башка мамлекеттерде бар. Мына ошолорду алып келиш керек, комплект кылыш керек. Полностью лабораторияларды коюш керек. Анан кийин азот, селитра, дагы эмне, карманбоз, сарманбоз, ондай мындай. Анан кийин эң оор баягы пестицид, гербицид, фунгицидтерден вообще отказ беришибиз керек. Мына ошондон кийин органический хозяйство болот. Ага чейин ол жөнүнө бол кыйкырык, эч нерсе болбойт. Ансыз. Ошону түшүнүш керек. Бул айыл чарбада азыр айыл чарбада мен силерге ответственно айтып атам да. Айыл чарбада спец жок. Чынын айткандачы. Азыр дүйнөлүк мына азыр мына Голландияга окшоп, же Германияга окшоп, же ошол Аргентина, же Канадага окшогон ошондой айыл чарбасы өнүккөн мамлекет болуш үчүн
Bizde birinci hadis meselesini çekiş gerek. Skirabidan okup çıkanlar olur jönle agronom болады onu. Jönle onu neme dep koyar. Jönle onuncu oyaktan çıksa onu jönle murap dep koyar da su koyguç. Boldu. Başka hiç nerseni düşünmeydi. Ben onlardan bilim dengelim polnisi barıp gördüm. Hiç nerseni düşünmeydiken studentler. Nol. Jönle Instagram eken de başının içi toltura Instagram eken. Boluşu mümkün arasında bir ekimde düşüngön. Bırak değerlik köbü oşol hepte öyle okunup bitsem bir jaka emigratsiya getseyem degenler oturat ekenler. Mına 99 училище var eken. 99 училищега мына азыркы ошол Скрябина окуткандай деңгээлде окута турган агайлар толтура бизде. Мына ошол 99 училищаны колледж кылыш керек дагы, сельхоз колледж кылып туруп, ошол жерде балдарды окутуш керек. Хотя бы на примитивном уровне агрономияны түшүнгөн балдар чыкса, ошол жерден анан 99 училищедан терип алып туруп, уже 2,5 жыл ошол техникумдан 2,5 жылдан кийин терип алып туруп, ошол жерде окуган балдардан 1000 баланы bir жерге окутуш керек. Кымбат жерге окутуп туруп, эң баягы преуспеваемый кыйын балдарды топтоп туруп, bir жерге окутуп туруп 5 жылдан кийин бизге чыныгы биоинженерлер келиш керек да. Биоинженер деген бул любой проблеманы чечет. Биоинженер деген бул ушундай адис. Эми мен баягы химиктер, биологтор, физиктерди айтып атам го, ушунчалык кыйын адис чыгат да ошол жерде. А бизде адис деген 0 вообще жок. Мына ошол багбанчылык боюнча 5 жылдан бери жүрсөм, жалаң эле голословный баягындай учкай билген эле ошол кишилерди кезиктирип атам. А баягы немеде Турцияда сүйлөшкөн профессорлордай, баягы ошакта жүргөн преподавательдердей сүйлөгөн, ошону толук түшүнгөн адис көрбөдүм да. Вообще көрүнбөдү. Мына ошол себептен бизде айыл чарба өнүкпөй атат. Жалаң дилетанттар, эч нерсени билбейт. Мына ошол айыл чарба ишенбесеңиздер, 1 жыл ошол айыл чарба министерствосын иштетпей, жөн эле бардыгын отпускага чыгарып берсеңиздер, эч кандай өзгөрүү болбойт. Бирдей эле болот. Даже лучше болушу мүмкүн да, даже лучше болушу мүмкүн, бирок хуже болбойт. Жөн эле 1,5 миллиард доллар коротуп атышат да. Ошонун не болгон 300 миллион эле берип туруп баягындай сууну распределитель воды деп коет. Баягы мураптарды гана иштетип туруп, ошо 1 миллиард 200 миллион долларды мага бергиле, мен питомник кыламын. Ошол акчага мага берсеңиздер, мен ошого Кыргызстандын түштүгүнө, түндүгүнө 2 сонун питомник кылып беремин. Ошол пайда болот силерге. Жөн эле айыл чарба министерствосу жөн эле турат. Один удар. Айыл чарба министерствосы жөн эле турат. Жөн эле. Эч нерсе кылбай эле. Мына ошон үчүн орустун күчүгү жаман. Собака, за ней сколько наблюдаю, вот не всех кусают. Понимаете, вот не всех.